Саламатсыздарбы ата-энелер жана мугалимдер. Балдарга бийик ойлорду жазган китептерди ар убакта окуп берүү, талкуулоо эң жакшы адат. Мисалы, Ойлору китебинен. Данышмандар адамдардын мына бул 14 сапатка ээ болуусун айтышкан. Биринчиси, сабырдуулуктун ээси бол. Ашыкча өлчөмдө жеп ичпегин. Ушундай кылсаң гана өз пикириңе эгедер болосуң. Жакшыраак, тереңирээк ойлоносуң. Экинчи, унчук боо. Өзүңө жана башкаларга пайдасы тийбеген сөздөрдү сүйлөбөгүн. Үчүнчү, тартиптүүлүк. Ар бир нерсенин өз орду жана ар бир нерсенин өз убактысы болсун. Төртүнчү, бийик сапаттын ээси бол. Жасай турган ишиңди ойлонуп, анан кемчиликсиз аткар. Бешинчи, ысырапкерчиликтен сактан. Алтынчы, аракетчил, тырышчаак бол. Убактыңды бекер өткөрбө. Жетинчи, калыстыкты, тууралыкты туу туткун. Ар дайым туура сүйлөгүн, туура иштегин, өзүңдү сактагын. Дилиң таза болсун, акыйкатчыл болгун, чындык сөзүңдү айткын. Сегизинчи, токтоолукту сактагын. Бир адамды туура эмес айтканын билип туруп, андан өч алууга умтулбагын, өзүңдү кармай билгин. Тогузунчу, адал мүнөздүү болгун, кийим-кече, үй жана башка нерселерди ыплас кылбай, таза кармагын. Онунчу, жүрөк көтөрүмдүүлүккө эгедер болгун, эч нерсеге кайгырбагын. 11. Назик болгун. Ар дайым намыстуу болгун, маанисиз жолго түшпөгүн. 12. Адептүү болгун. Аалымдар менен билимдүүлөрдөн сабак алган, кайрымдуу, жумшак сөздүү болгун. Бул кубатка ээ болгон адам байлыкка, адамдардын мактоолоруна же кемсинтүүлөрүнө эч качан маани бербейт. Ар дайым бир абалда өзгөрбөйт. 13. Кайраттуулуктун ээси бол. Жана 14. Жумшактыкты туу туткун. Бул эң жакшы сапат. Бул коркунучта ылайыксыз иштерге жасап алуудан сиздерди сактайт. Мендибаева Самара энелер мектебинин катышуучусу.